Үй-бүлөдө бала чакка туугандыктар жакшыбы? Кыйынчылык жокпу эч кандай? Мына дүйнө жүзүнүн баардыгын эле мындайча айтканда ойлонтуп койду да. Мына баардыгыбыз түшүндүк. Бул дүйнөдө биринчиден эң башкы байлык ден соолук экен да. Буну түшүндүк да, анан сезип да калдык да. Анан эми ошо баардык мамлекеттерде эле биздин Кыргызстанга дагы бул оору келип жетти. Жер-жерлерде жергиликтүү бийлик болгон аракетибизди түнүгүнү көрдүк. Мына сиздер менен биргеликчи болгон аракетибизди жасап атабыз да. Мына эми күч-кубатты чынын айтыш керек, сиздерге бериш керек да. Биз билип турабыз, сезип турабыз, түнүгүнү үй-бүлөнү таштап коюп ушу иштеп берип атасыздар да. Анан Кудай буйруса бул күндөр дагы өтөт. Үй-бүлөдө бала чакабыз, тууганыбыз, бардыгыбыз мына караган, ишенгенибиз бүгүндө сиздер болуп атасыздар да. Чоң ыраазычылык билдирем мына шаяртыбызга баш болуп жамаатыңызга. Мен ойлодум азыраак эле ускүртүп болуп кыска сүйлөшүп, өкүлдөр болсо эмне жетишпей да, эмне жардам экенин билип коеюн деп атайын дедим. Макулбу, анда мен эми биз дагы болгон аракетибизди кылып атабыз. Мына бет каптарды алып келип таркатып атабыз, айрыкча мына кызмат көрсөткөн ишканаларга берип атабыз да. Медиктерге силерге да берилди. Шаардык мэриянын эсебинен биз дагы заказ бердик эле, бир келе башталды, алдыда орундан тынч аман эсен мындай ооругандарга да жеңил эле берип, тезирээк айыгып дегенде, чыгып кетсин. Баардыгына бүгүнкү күндө чын айтыш керек. Азыр мына кыйчылык менен жашаган адамдар бар экен да, күнгө 200-300 сом таап, барып анын бала чакасын баккан, мына дежурстводо турган врачтар дагы медиктер айрыкча ушундай мезгилдерде тартынбай айтты. Эмне керек болсо айтты. Транспорт маселеси боюнча бизге водительдерге нормаларды бөлүп бердиңиздер, ошого рахмат айткыбыз келет. Бирок ал водительдер только шаардын ичинде айдайт да, алып келет. Бизде шаардын сырткарыда жашаган сотрудник кызматкерлер аябай көп. Например, Кара Суудан, Нариман, Кыштактан келет. Анан ошолорго келиш кыйыныраак болуп турат. Ал үйүндө болсо ага барып алыш үчүн посттон өтүш керек. Биздин кызматкер жок, пропуск жок, ал өтө албайт да. Или же биздин кызматкерлердин өзүнүн күйөөлөрү, балдары ташыйын десе да без пропуска аларды өткөрбөйт да. Ошол бизге чоң проблема болот. Мындай кылайлы, биз пропуска дегендичи, биз мына маршруткаларды да бизде эле болбосо ушунча маршрутканын бензинин коюп, соляркасын коюп, незарлы лучше коомдук автобусту жүргүзүп койсок бизге тынч болот эле. Бунун максаты карантинде турабы, ар бир адам өзүн карантинге алыш керек да. Бул деген сөз үйдөн чыкпай, керектүү адамдар мына медиктер анан кызмат кылган адамдар эле чыксын деген сөз болуп атат да. Анан биз азыр комендант менен да сүйлөшөлү, мына сырт жагын область кандай уюштурат, нар жактан да машина. Шаардын ичин биз болду камсыз кылып беребиз да. Анан эми шаардын ичине бардык маршруткаларды ар бир сыртка чыгарганда биз баягы эмени көзөмөлдөй албай калабыз да. Ошон үчүн сыртында мен бирок башка мекеме ишканалар мындай болуп атат, жетекчилерчи квартираларды уюштуруп берип атышат да, шаардын ичине чыкпай. Бир 10 күн чыдаса, Кудай кааласа спат кетебиз 10-15 күн. Ошон үчүн кээ бир эме болсо, керек болсо мына медиктерге биздин 3-4 квартира алып берип турайлы, уюштургула да. Баягы эме жагы бар да, этият жагы бар да, баары үйүңөргө контакт кылбай, бузчу бир жерде жатып, үйдөгүлөр өтө зарыл болгондорго да, мына мүмкүнчүлүгү барлар, туугандары барлар же өзгөлөр ушул жерде калып бир 10 күн лучше сыртка чыкпай иштегенгечи. Тамак аш, керек болсо квартираны биз жардам беребиз. Отуруп мен сүйлөшөлү дагы мына азыр бүт мейманканалар бош турат. Мейманкананы бир 10-15 эме бир комнатаны бошоттуруп берели. Чем үйгө барып туруп, баягындай туугандарды дагы контакт кылганда безопасныйраак да турабы. Керек болсо бир медсестраны апарып келиш керек болсо бир өндөгө апарып келип ташыйт. Ушундай эме болот. Анан сырттагы мисалы Башбулакта, Кара Суу, башка жактан келсе ар бир жагына биз анда шаардын маршруткалары сыртка чыгып келет, тартип болот. Жетишпесе дагы кош керек.
daha koşup gidiyor. Buna teknikat yok, bunda деген бұл söz болушу мүмкін емес да. Неге тежественный үстін қойып берелі, городской именно байлап берелі. Медиктерден эчтеке аянбай, ушуларга жардам берүү максатында жүрүп атабыз да. Эми мына Ош шаарында да бүгүнкү күндө ушул коронавирус илдетине чалдыккандар саны мына 8 болуп калды. Контакттер бар. Бүгүнкү күндө обсервацияда жаткан жалпы мына 125 жараныбыз ошо обсервацияда жатат да. Ушулар менен түнү күнү ушуларды карап аткан, көзөмөл кылып аткан, жардам берип аткан ушу медиктер да. Биз менин келген максатым дагы ушу медиктерден бүгүн кандай буларга эмне жардам керек экен, буларда эмне көйгөйү бар экен, анан эң негизгиси ушул буларга бир мындай моралдык жактан колдоо көрсөтүп коеюн деп келип атам да. Bu kiyimde o da bunlar. Bu готовый ekan. Как раз sizler размерство. Bunasını чуть-чуть кыскараак кылып, өзү мынаны чоң кылыш керек да, ар түрдүү размерде буттар болуп калат.